Мына ушундай жолдун боюнан чоң 2 кабаттуу үй сатууга чыгып атат, достор. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум, урматтуу биздин катталуучулар, жалпы эле Аалам Кабар каналыбыздын көрүүчүлөрү. Туугандар, баарыңыздарга мен Ноокаттан салам айтамын. Ошол жогоруда айткандай, мына ушул 2 кабаттуу үй сатууга чыкты. Мен эми жайгашкан жерини жакшылап сиздерге түшүндүрүп берейин. Анан буюрса баасыны дагы акырында сиздерге жакшылап айтып берем. Мен турган жер бул чоң жол, достор. Ош менен Ноокатты байлап турган жол. Зулпуев айыл аймагы, бул жерде негизи Өсөр айыл деп коет, Мырза деп коет бул жерде. Ушул Өсөрдөн Зулпуев айыл аймагынан мына ушул 2 кабат үй сатууга чыкты, достор. Азыр ичине мен сиздерге жакшылап кирип, үй канча бөлмөлүү, анан жердин аянты канча азыр мен сиздерге айтып беремин. Мүмкүн болушунча мына ушундай класс деген нерсени батысып, бүт группаларга бөлүшүп коюңуздар. 100 деген тааныштарыңыздарга дагы жөнөтүп койсоңуздар болот. Эми негизи бул жердин жалпы аянты, достор, 16 сотик болот. Анан 26 квадрат метр бул үйчү. Үйдүн квадрат метри 126 квадрат метр. Ошо сиздер көрүп турган 2 кабаттуу. Анан эң жакшы жери былтыркы жылы, 2025-жылы курулган мына ушундай сарай дагы бар, агыл дейбизби, чаркар дейбизби. Аны дагы азыр мен үйдү жакшылап тааныштыргандан кийин анан ал сарайды дагы көрсөтөм. Мына ушундай, достор, 2 кабаттуу. Бул жерде негизи билсеңиздер керек, окшош үйлөр жол катарында баарыңыздар эле көргөнсүздөр. Бул жакта дагы бар, анан бул жакта дагы бар. Ошолордун бирөөсү мына ушулчу. Достор, кайсыл жактан көрүп атасыздар, мүмкүн болушунча ошол үй издеген таанышыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Мына киргенде эле бисмилла, бул жер коридор. Киргенде оң жакта тапчан бар. Анан негизи эсинин айтымында, достор, бул жер негизи кухня экен. Кухня экен. 2 кабаттуу, достор. Эми бул жерде негизи көптөн бери жашабайм, бир аз мына ушундай чаң болуп калыптыр, бирок жашаганы даяр, келип эле жашасаңыздар болот. Бул жакта негизи мына ушундай чоң залы бар экен. Бул жакта мына шкаф, мына ушулардын бүт баардыгы калат, 1-чи кабаттагыларчы. Анан мындай көрүп турасыздар, люстралар дагы жакшы. Бул 1-чи кабаттын дагы ушул бөлмөлөр, достор. Анан бул жакта болсо кладовка, достор. Мына. Анан отопление бар, достор. Бүт баардыгы бул жак отопление бөлмөсү экен. Эми бул жакта бир аз тосуп коюптур. Обойлор бүт баардыгы бар. 2-чи кабатка көтөрүлгөндө, достор, негизичи үй эми жашабай калса бир аз өзүн жоготуп коет дейт го. Бирок негизи эгерде кимде ким ала турган болсо, эми бир аз эле ушу аяк биягын сырттап, жакшылап ушул кооздоп, кайрадан эле бир жакшы уборка кылсаңыздар, бир сонун үй болот. Мына бир бөлмөдө 3төн ушундай батарейкалар көрүп турасыздар, отопление. Дагы бир бул комнатасы болжол менен бул жагына бир 4, бул жагына да 4кө 4 чыгып калышы мүмкүн. 4төн деле бул жагы ашыгыраак окшойт, 4 ашыгыраак. 4кө бир 4,5 чыгат, достор. Бөлмөлөр аябай чоң экен. Мен ошол жеринде баа бердим. Анан бул жакка киргенде негизи көрүп турасыздар, эми бизде Ноокатта кирме чыкма деп коет. Кирме чыкма деп коет. Аны баарыңыздар эле билсеңиздер керек. Эми бул жагы спальный, достор. Мына спальный. Бул жагында дагы мына көрүп турасыздар, шарт аябай жакшы. Эми жашаганы жакшы, достор. Жашаганы өтө сонун. Бул мына шкафтар, булар керек экен. Булар негизи, достор, көрүп турасыздар, айнектерин дагы баягындай эски, жакшы, калың айнектерден, баягындай карагайдан, аябай жакшы. Ушул жер дагы. Анан негизи бул окшош үйлөр ошол бир убакта курулган деп угуп калам мен дагы элечи. Анан бул жак болсо ушундай тапчаны бар экен. Эми бул жак балкон десек дагы болот, чоң веранда дейбиз, эми бизде көбү веранда деп коет, балкон десек дагы болот. Бул, достор, өтө узун экен. Бул телефондо кандай көрүнүшүн билбейм, бирок живой көрсөңүздөр аябай чоң. Мына ушундай. Так, 1, 2, 3, үстүндө эле 3, балкону менен мына ушул верандасы менен 4. Астындагы асты деле так ушундай, достор. Эми туугандар, мен азыр сыртка чыгып сарайында көрсөтөйүн, чаркарындагы. Чаркарындагы аябай жакшы, заманбап, жакшы шартта курулган. Анан негизи сыртка чыкканда, достор, бул жерде негизичи мына бул жерде дөң турат, көрүп турасыздарбы?
жогору биз дөңдөп коебуз. Ошол жерге чейин дагы коңшулар тосуп алган экен. Эгерде кимдеки алам дей турган болсо дагы азыр ошол жерге чейин тосуп алсаңыздар болот. Өзүнүн негизи документтеги кызыл китептеги жердин аянты 16 соттик. 16 соттик. Ал эми по факту андан дагы көп экен негизичи. Ошол дөңгө чейин может 20га чейин дагы жакындап калышы мүмкүн экен. Коңшуколор ошол жогорго чейин тосуп алып туруп, сиздер дагы кимдеки ала турган болсо тосса болот. Бул жактагы эми сырттагы кухнялар, достор. Бул жакта дагы очоктору, бул жакта складтары бүт бардыгы бар. Эми иштесе болот, буюрса аябай жакшы бунусу дагы элечи. Сырт жагы мына ушундай. Сырт жакта 1, 2, 3 мына ушундай даяр мөмө берип турган, жылда берип турчу 3 түп кашкары гиляс деп коебуз. Кокон гилясы да бар экен. Бул жакта 2 түп өрүгү дагы бар. Бул жакта гүл баягындай майда шүйдө эккени дагы, сонун ал жерде газон, поле дагы бар экен. Так, эми достор, мен баа жогоруда айткандай, ушул сарайды дагы жакшылап көрсөтөйүн. Сарай дагы мындай жогоруда. Бул негизи сарай ошол айтымында мына ушундай тоок бакканы салынган экен. Бирок, достор, мына көрүп турасыздарбы ичине. Кимде ким иштедем дей турган болсо, ортого акурду куруп, мына ушундай малкана, өгүз бага турган кылып, ат бага турган кылып дагы койсо болот экен. Негизи ушул тоок багам деп ушундай чаркар салынган экен да. Бетондон ар бир көрүп турасыздарбы, форчкалар дагы төртөө бар экен бuyакта, төртөө. Так, эшиги дагы мына көрүп турасыздар. Үстү дагы бийик. Так, азыр бул чаркар дагы заманбап чоң экен, достор. Мен өзүм дагы бир сыйра по факту мындай айтып берейин, канча чыгат. Бул жомолу мен баягы айткан негизи. Өзүм дагы бир сыйра эсептеп кое берейинчи. Так, метрге салып туруп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 чыкса, так, 14, 15, 16. Ошо 18 метр экен, достор. Узуну 18 метрлик мына ушундай сарай. Мындай резеткалар бар. Мына ушундай, достор. Эми баары күтүп турган эң кызык жери, достор. Баасы канча экен дешиңиздер мүмкүн, Баасы, достор, $230,000 айтылып аткан баасы. Ээси ошо $230,000 сурап атат. Албетте соодасы дагы болот. Эң жакшы жери, достор, бир 30%-ни бир 3 айга чейин 70% төлөп, 30%-ни бир 3 айда бөлүп төлөсөңүздөр дагы болот экен. Эми 3 айга варианты дагы болот экен. Бөлүп төлөө эмес, вариант жолу дагы бар. Мына ушундай, достор, үй издеген тааныштарыңыз болсо, кандай группа болсо, мына ушул чыгарылышты сөзсүз түрдө бөлүшүп коңуздар. Буюрса, Ноокаттын Өсөр айылында, Мырзада мына ушул сарай менен мына ушундай 2 кабаттуу жакшы бир үй сатууга чыгып атат. Андыктан мүмкүн болушунча бүт группалар менен бөлүшөңүз. Assalamu alaikum.